Айыл чарбасы Кыргызстанда экономиканын өзөгүн түзөт. Евразия экономикалык союзуна кошулуу алдында өкмөт дыйкан фермерлерге чоң убадаларды берип жатат. Жергиликтүү дыйкандар өстүргөн жашылча жемиштер жаңы союздаштар Орусия, Казакстан, Белоруссиянын базарында сатылышы ыктымал. Белоруссия анын бизге бирок кыйын болуп калат. Бизнесибиз болбосо, башкабыз болбосо. Биримдик соода сатык тармагына да чоң өзгөрүүлөрдү алып келиши күтүлөт. Жай айларынан баштап Кыргызстанга негизинен Япониядан импорттолуучу оң рулдуу унаалардын агымы токтойт. Мен Кыргызстандагы эң ири Дордой базарында жүрөм. Бул жерде негизинен Кытай товарлары сатылат. Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна кошулгандан баштап бул жердеги соода сатык, кырдаал баардыгы өзгөрүшү ыктымал. 10 миңдеген соодагерлер Оштогу, Кара Суу жана Бишкектеги Дордой базарлары аркылуу Кытай товарларын Казакстан, андан ары Орусияга чейин сатышат. Бажы биримдигинин шарттары боюнча бул соодагерлерди эми жакынкы күндөрү жакшы да, жаман да кабарлар күтүп турат. Себебинде ачылса, кичине соодабыз болобу деген үмүтүбүз бар. А так билбейм. Основной бүт эле Кытайдан келет. Анан ошол растамашка көтөрүлүп кетеби деп ошодон чочулап турабыз. Анткени менен Орусия баштаган биримдикке саясий өңүттөн караган тараптар да бар. Алар бул долбоордо Советтер Союзунун улантысы деп чоочулашууда.